Саламатсызбы туугандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бул видеодо өзүңүздөр көрүп тургандай ушундай көптөрүндө ушундай көйгөйлөр болуп келет. Мисалы алсак, бул жерде азыр $900 бар. Жакындан сиздерге көргөзөйүн. Бул доллар акчалар көпкө чейин сакталып иштелбей тургандыктан ушундай плесин болуп кеткен да. Мындайча айтканда паңдап ушундай такчалар пайда болуп калган. Анан буну банктарга алып барганда албайт. Терминалдар, банкоматтарда албайт, алышы кыйын болот. Ошондуктан буну кантип тазалап терминалдарга өткөзүү жолун издеп жаткандар өтө көп болсо керек. Андыктан сиздерге ушундай бир лайфхакты көргөзөйүн. Өтө деле кыйын эмес экен муну тазалаш. Мисалы, ушундай $100 акчаны алабыз. Бул жакта айта кетсем 200 грамм сууга 200 грамм ушундай белизнаны кошосуздар, средство. Бунун составында сөзсүз сода болуш керек. Ошол жагын эске аласыздар. Кошкондон кийин биз азыр процессти эле көргөзүп атабыз. Ушундай акчаларды алып ушул сууга салып кое бересиздер. Белизна менен суунун аралашмасы. Баарын көмгөндөй кылып ушундай саласыздар. Чоңураак ушундай тагыра болгону жакшыраак. Андыктан өзүңүздөргө кандай удобный болсо ушундай идиш табасыздар туугандар. Жакындан көргөзөйүн. Кадимгидей көрүнүп турат сиздерге такчалар кирдегендери. Эми тазалангандан кийинки көрүнүштү караңыздар. Кадимкидей айырма бар. Эми буларды коркпостон терминалга алып барып өткөзсөңүздөр болот. Банкка дагы алып барсаңыздар болот туугандар. Буларды кургатыш үчүн астына ушундай бумаганы коюп коесуздар, же болбосо салфетканы коесуздар, чтобы ушул акчалардын нымдуулугун соруп алыш үчүн, кургатыш үчүн. Бир канча убакыт күтөсүздөр, андан кийин буну туугандар китепке салып түздөп жаап коесуздар. Кийин алып ошол акчаларды, даяр болгон акчаларды үтүктөп, өзүңүздөрдүн керегиңиздерге иштетип пайдаланасыздар. Учурда ушул салынган акчаны 5 минуттадан 10 минутка чейин күтөсүздөр. Ошондо жыйынтыгы болот. Мына достор, арадан где-то 10 минутча өттү. 10 минуттей убакыт өттү азыр. Бул акчаларды биз ушундай сууга салып алып ушинтип алмаштырып туруш керек. Бир аз тургандан кийин аркы бетине оодарып, өзүңүздөрдө ыңгайлуу болуш үчүн кааласаңыздар ушундай тиш щетка менен же болбосо башка кисточкалар менен акырын үстүнө ушундай жуусаңыздар болот. Абайлап дегенде, чтобы жыртылып кетпей турган даражада болуш керек туугандар. Ал эми бул жакта ошол жуулган акчалар караңыздар. Кадимкидей Бенджамин Франклиндин дагы настроенияси нормальный азыр. Ушундай белизна туугандар. Буну реклама кылып атат деп ойлобоңуздар. Просто любой белизна болот. Эң негизгиси составында хлор болуш керек. Бир канча убакыт өткөндөн кийин аркы бетине оодарабыз туугандар. Он минут, 15 минуттадай турганда жетиштүү болот. Алып бул жака акырындан коесуздар. Жакшына кургаш үчүн 5-6 саат күтүшүңүздөр керек. Андан кийин алып
жакшынакай калың китептин ичине салып бир канча убакытка коюп коесуздар. Андан кийин алып үтүктөп өзүңүздөрдүн керегиңиздерге пайдаланасыздар туугандар. Мынакей достор, арадан дагы 5 минуттай убакыт өттү. Суу алгач өтө прозрачный болгон. Азыр ушу акчалар тазалангандан кийин көрүп турасыздар. Кадимгидей кирдеп, акчалар болсо таптаза караңыздар. Эки жагын да көргөзөйүн сиздерге. Туп-тунук. Баягы акчалардан эчтеке жок. Бизди сүйүндүргөн жер ушул. Эми эртең сомнение болбой, коркпостон барып терминалга кааласак банктарга өткөзсөк болот. Эми бул суудан алып чыгабыз достор буларды. Акырын жыртып албастан, себеби булар сууда көпкө туруп, эле мындай нымдашып жийип калды. Ушуну акчалардын катарына жайып баштайбыз. Караңыздар. Чек жейишет. Бардыгы. Бул көрүнүш биздин башыбыздан өтүп аткандыктан пайдалуу видео материал болсун деп сиздер менен да бөлүшүүнү туура көрдүк. Андыктан албетте араңыздарда ушундай көйгөйгө дуушар болгондор бар деп ойлойм туугандар. Андыктан ушул методду колдонуңуздар. Кимде-ким ушундай акчаларын ушинтип кирдетип паңдатып алган болсо. Акырынан алып акчаларыбыз жайып болдук. Эми буну күтөбүз туугандар, кургашын күтөбүз. Андан кийин китепке салабыз, түп-түз кылып чыгарып, кадимгидей пайдаланасыздар. Андыктан видеобуздун материалыбыздын аягына келип жеттик. Сиздерге пайдалуу болду деп ойлойбуз. Видеону бөлүшкөндү унутпаңыздар, биздин каналга катталганды унутпаңыздар. Жакшы отзыв, комментарийлерден калтырыңыздар туугандар. Баарыңыздарга рахмат.